Анткени чындыгында бул жакшы иштерди, жакшы амалдарды кылуу бул Кудайга жага турган амалдардан болуп саналат да. Чындыгында ошол өзүңүздөргө жогорудагы биздин темабызга ылайыктуу сүйлөсөк жакшылыкты сүйлөйлү, сүйлөй албасак анда унчукпай отурганыбыз жакшы дегендей, бул маселеде хадистерди жөнөтүп, аяттарды жөнөтүп турганы ошол күнүмдүк адамдардын жашоосуна, аң сезимине болгон жакшы бир маалыматтарды алып келет деген ишенич бар да. Эмне дегенде адамдар күнүгө бул адамдын аң сезими көбүнчө сырттагы келген сөздөр аркылуу көп кабыл алуу бир немеси бар да, сезим туюму бар да. Ошондуктан ошол баягы жөнөтүп аткан эсеместерден кээ бир адамдар ошол окуган хадисинен, ошол окуган аяттарынан турмушуна пайдаланат деген бул ишенич бар. Анткени кээ бир адамдар ошол айтып калат, мисалы ошол эле Даниярдын ошол 40-40тагы жөнөтүп аткан эсемесинен намаз убактысы өтүп кетип аткан учурларда мисалы ошол эсемес келип калат, намаздын убактылары же болбосо кээде ошол Кудайдын буйругу менен бир кээ бир туура эмес иштерге ойлоп атсаң же болбосо бир унутулуп бараткан бир жакшы иштер болсо дейт, ошол эсемес аркылуу дагы кээде ушундай туура дал келип калат дейт да. Бул деген албетте бул жакшылык нерсе да. Ошондуктан бош жаткандан көрө бир пайдасыз нерсеге аракет кылгандан көрө ушул пайдалуу нерсеге аракет кылганы албетте бул жакшылык натыйжа берет. Буюрса мындан ары мында келечеги чоң деп ойлойбуз.